Салам достор, сіздер мен бүгін сонун мектеп. Біз видео сабақтарыбызды улантабыз. Биздин каналга подписка баскычын басып, подписка кылып, жана акыркы жаңылыктардан артта калбоо үчүн коңгуроосун басып коюңуздар. Лайк басып, досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Бүгүн биз Google Диск сабагын улантабыз. Аны эмесе мен бүгүн сиздерге Google Дискти кантип колдонууну көрсөтүп беремин. Анда эмесе бул биздин башка баракчабыз. Киргенде ошол баракчага киребиз. Андан соң бул жерде жаңы файлдарды, папкаларды ачуу жана файлдарды жүктөө жана көптөгөн башка документтерди, таблицаларды, презентацияларды жасай турган бул жерде мисалы кирип, жаңы документтерди жасап алсак болот. Бул жерге жасалган документтер бул жерде бизде пайда болуп калат. Ошондой эле бул жерде Google таблицы биздин Excel'ге окшогон эле программа. Бул жерде дагы иш аракеттериңизди кылып өчүрсөңүз, бул автоматтык түрдө сиздин папкаңызга жана сиздин Google дискиңизге сакталып калат. Биздин дисктерибиз. Ошондой эле бул жерге сүрөттөрдү, PDF форматта файлдарды кошсоңуздар болот. Жаңы папка ачуу үчүн биз создать папку атыны жазып алабыз. Бизге жаңы папка ачылып калат. Бул жерге биз каалаган документтерди чыгышкандан сол баскычын басып жүктөп алсак болот. Же болбосо бул жерде 3 точканы басып переместить жана каалаган документти тандап, папканы тандап алсак болот. Ошондой эле папканы чыгаруу үчүн басып, 3 точканы басып, переместить. Бул жерге, башка бетке карасак, бул башка бетибизге кайра чыгып калат. Ошондой эле бул документтерди жок кылып, удалить. Же болбосо башка мүчөлөрдү кошуу болот. Ошондой эле бул документке шилтемени башкалар менен бөлүшсөк болот. Мисалы, бул жерде добавить пользователей, же болбосо копировать ссылку. Ошол ссылканы башкаларга жибере аласыздар. Бул жерде сиздердин доступтарыңызды оңдосоңуздар болот. Бул жерде ограниченный доступ. Алар баарын кабышпайт. Бул жерде все, у кого есть ссылка, баардыгы кирип өзгөртө алышат документти. Бул жерден читатель, комментатор же болбосо редактор тандап аласыздар дагы. Ссылканы жиберсеңиздер болот. Же болбосо сизге керек адамды тандап, ошол адамга бул жерден читатель, комментатор, редактор бул жерде жөн гана окуй алат. Бул жерде комментарий калтыра алат. Бул жерде баардык документти өзгөртө алат. Кааласаңыздар уведомление менен барат, же болбосо уведомлениесиз бул жерге каалаган текстти жазып жиберип койсоңуз болот. Ошондо бул жерде владелец сонун мектеп жана Айгүл Ибрагимова редактор болуп калат. Кааласаңыздар буларды өчүрүп койсоңуздар болот.
Ошондой эле бул таблицаны чок кылып, алар корзинага түшүп калат. Корзинадагы документтер 30 күндүн ичинде кайрадан восстановление кылып алсак болот. Жерде восстановить из корзины. Кара жалпы бетти чыгып калат. Ошондой эле бул жерде доступные мне сиз менен бөлүшкөн документтер. Мисалы, биз менен бөлүшүлгөн документ бул PDF форматта кетет. Бул жерде карасак, кимдерден келген жана кимдерге ачык ошону көрсөк болот. Бул жерде акыркы ачылган документтер, бул жерде белгиленген документтер, мисалы, бул документти белгилей кетсек, бул жерде басып добавить помеченные. Ошондо алар биздин белгиленген документтердин арасына кирип калат. Ошондой эле бул документти удалить из помеченных же болбосо атын өзгөртүү, башка папкага жылдыруу, кайсы папкада тургандыгын көрүү жана дискке ярлык кошуп коюу же болбосо открыть с помощью, кааласаңыздар Google таблица менен ачасыздар же болбосо башка варианттар менен ачсаңыздар болот. Бул жерде жүктөө, свойстволорун көрүү жана копиясын жасоо. Бул жерде көрсөңүздөр совместный доступ, кимдер менен сиз көрүп жаткандыгыңыз, настроить доступ деп закрыть доступ кылып, ал адамды өчүрүп салсаңыз болот. Ошондой эле бул жерде файл жөнүндө маалыматтар жазылат. Google таблицы 1 килобайт менин дискимде качан өзгөртүлгөн, качан ачылган жана качан жасалган. Жерде историясын көрсөңүздөр болот. Ар бир адамга 15 гигабайт место берилет. Же болбосо, эгерде жетишпей атса, купить больше места кылып, бул жерден объемун көбөйтүп алсаңыздар болот. $1.99 бир айга 100 гигабайт орун беришет. Ошондой эле стандарт, премиум каалагандай тандап алсаңыздар болот.